Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргызстандык окуучу шахмат боюнча дүйнө чемпионатында алтын утту. Бишкектик окуучу Азиз Дегенбаев шахмат боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Мелдеш Казакстандын Актау шаарында өткөн. Ага 53 өлкөдөн келген 300дөн ашык шахматчы катышкан. Чемпионат 12 жаштан 18 жашка чейинки мектеп окуучулары арасында уюштурулган. Дегенбаев Бишкек шаарындагы Кеңешбек Асаналиев атындагы номер 6 мектеп гимназиясынын окуучусу. Ал Актау шаарындагы чемпионаттын финалында индиялык атаандашын жеңип алтын медалга ээ болду. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирелине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Жеке маалыматтарды коргоо агенттиги Яндекс.Го тиркемесинде мыйзамсыз жоолорду аныктады. Кыргызстандын министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо агенттиги Яндекс.Го тиркемесин иликтеп, анда өлкөнүн мыйзамдарына туура келбеген бир катар жоолор бар экенин аныктаган. Бул тууралуу аталган агенттик 11 августта маалымдады. Тиркемеде купуялуулук саясаты тууралуу маалымат орус тилинде гана жазылган, ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдарына туура келбеген жоолор дагы бар. Документте Яндекс жүргүнчүлөр барган уюмдар, алардын тандоосу тууралуу жана телефон тизмесиндеги жана башка маалыматтарды чогулта алары жазылган. Бирок бул маалыматтар кандай максатта чогултуулары көрсөтүлгөн эмес деп жазылган маалыматта. Агенттик жеке маалыматтарды чогултуучу борбор Кыргызстандын аймагынан тышкары жайгашкан учурда маалыматтар чет өлкөгө белгилүү деп саналаарын, кандай гана болбосун жеке маалыматтарды сыртка берүү мыйзам бузуу болуп эсептелерин кошумчалаган. Мыйзам боюнча Кыргызстандын жарандарынын жеке маалыматтары менен иштеген бардык мекемелер өлкөнүн аймагында болуп, жеке маалыматтарга ээ болуучулардын реестрине катталууга Тиркеменин ээси Яндекс Такси Corporation компаниясы реестрге катталган эмес. Агенттик аталган компаниядан 18 августка чейинки аралыкта кыргызстандыктардын жеке маалыматтарын кармаган уюмдар менен кызматташтыгы боюнча маалыматтарды берүүнү талап кылды. Камчыбек Кыдыршаевич кызматкерлерине кысым көрсөтпөй эле чындыкты айткыла деген. 7-8 август күндөрү Кой Таш окуясына 4 жыл толду. Учурда сот процесси белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Сооронбай Жээнбековдун бийлиги тушунда кылмыш иши бир жактуу тергелип келсе, мындан ары кандай өңүттө уланышы мүмкүн? Мыйзам алкагында адилеттүүлүк орнойбу деген собол таштадык. Канат Сагынбаев, УКМКнын мурдагы кызматкери. Сооронбай Жээнбековдун тушунда соттук иш бир тараптуу тергелген. Биз башынан эле кылмыш ишин артка кайтарууну талап кылып келгенбиз. Кой Таш окуясынын башкы күнөөкөрлөрү эркиндикте жүрүшөт. Ошол эле мурдагы УКМК төрагасы Орозбек Опунбаев, ИИМ жетекчиси Кашкар Жунушалиев жооптуу кызматтарда турушуп, мыйзамсыз буйрукту аткарышып, кол алдындагы кызматкерлердин өмүрүнө коркунуч жаратышып, тынч жарандарга ок атуу тууралуу буйрук бергендери үчүн жооп бериши керек. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун жоопкерчилиги дагы каралышы шарт. Ошондо гана бул иш калыс акыйкат каралат. Азыркы калыбы менен соттун өкүмү чыкса, анда акыйкат чечим болду деп айтууга таптакыр болбойт. Мыйзам алкагында адилеттүүлүк орнобойт. Себеби ИИМдин орун басары тергөөгө кураторлук кылган Эркебек Аширходжаев, тергөө башкармалыгынын башчысы Азамат Жумабаев, УКМКнын тергөө башкармалыгынын башчысы Самиев, башкы прокуратурада тергөө башкармалыгынын жетектеген мурдагы орун басары Дардановдун кадры турганда мыйзам алкагында адилеттүүлүк орнобойт. Буларды Кашкар Жунушалиев ким аркылуу коргоп турганын жакшы билебиз. Темирлан Султанбеков саясатчы. Азыркы учурда барымтага алынган Альфа УКМК спецназдардын көбү күбө катары сотто сурак беришти. Баары Атамбаевке жана анын тарапташтарына коюлган айыптарды жана дооматтарды четке кагышты. Атүгүл айрымдары тескерисинче Атамбаевдин тарапташтары аларды өлүмдөн сактап калганын белгилешкен. Бул дагы жакшы көрсөткүч. Демек УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич өз кызматкерлерине кысым көрсөтпөй эле чындыкты айткыла деген. Бул нерсе мактоого жана барактоого татыйт. Кой Таш окуясынын дагы бир чоң бөлүгү адилеттүү аяктады. Курсан Асановдун иши аны актоо менен бүтүп, ал киши сотто Кашкар Жунушалиев жана ошол кездеги бийлик Атамбаевди тирүү камагысы келбегендигин толук далилдеп айтып берди. Эми негизги Кой Таш окуяларына себеп
болгон Батукаев иши дагы болбогон ушак болуп чыкты. Ошондуктан жогорку сот Атамбаевке карата өкүмдөрдү жокко чыгарып, кайрадан кароого жиберди жана Атамбаевди түрмөдөн бошотту. Негизи мунун баары жакшы жышаан, ушундай улана берет деген үмүт бар деген ал. Сейит Атамбаев Жогорку Кеңештин депутаты. Эске сала кетсем, ушул күнү Кой Таш айылынын тургундарын аткылап сабап, канчалаган апалардын, аталардын көз жашына карабай жаш балдарды түрмөгө камады эле. Бүгүнкү күнгө чейин сот иштери созулуп, акыйкат чечимди күтүп жүрөбүз. Албетте биз Сооронбай Жээнбековдун иниси Асылбек Жээнбековдун кылган кылмыштарын унутпайбыз. Кой Таш окуясы боюнча ИИМ тарабынан бир жактуу тергелип, УКМКнын альфа кызматкерлери мыйзамсыз бастырып кирип, элди аткан аракеттери көз көрүнө бурмаланып, бирок кылмыш ишинде бул боюнча сөз да болгон эмес. Ушундан эле билсе болот, эгер Кой Таш окуясы боюнча соттук иш ушул темп менен кете берсе, анда Сооронбай Жээнбеков ойлогондой чечим чыгат. Ошол себептүү бул соттук териштирүүнү кайра тергөөгө жөнөтүш керек. Ошол эле укук коргоо органдарынын жана альфа кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракеттерине да баа берилиши зарыл. Ошондо гана калыстык болот, болбосо Кой Таш окуясы жарылбай калган чыйкан сыяктуу кала берет. Асел Кодуранова, экс-депутат, соттук иш 4-сентябрга жылды мурун жумасына 3 жолу болуп аткан кийинки учурда бир эле жолу кароого өтүштү. Акыркы мезгилде жабырлануучу делген ИИМдин жана УКМКнын, анын ичинде альфа кызматкерлери биз жабырлануучу эмеспиз деген таризде баш тартышты. Ошондон улам бизге мүмкүнчүлүк түзүлүп, аларга суроо берип, арызыңар барбы десек, жок деп так кесе айтып атышат. Бир беренесинде альфа кызматкерлери мурун бизди барымтага алышкан деп келген болсо, азыр алар ачык эле бизди эч ким барымтага алган жок, өзүбүз калганбыз, ал учурда кырдаалы оор болчу, өмүрүбүздү ойлодук деп атышат. Негизинен жабырлануучулар ушундай көрсөтмө берип аткандан кийин соттук ишти кайра тергөөгө жөнөтүү керек. Муну азыркы бийлик деле түшүнүп калды. Эми күтөбүз, сентябрда соттук иш кайрадан жанданса, адилеттүү багытты көздөй бет алып, калыс чечим чыгараарына ишенип туралы деген Асел Кодуранова. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы: мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Генерал Курсан Асанов Кой Таш окуясы боюнча ак сөзүн айтса, Кой Таш окуясына 4 жыл болсо да сот процесстери бүтпөй, убакыттын чуусундай созулуп келатат. Соке менен Атамбаевдин жеке тирешүүсүнөн канчалаган адамдар жабыркашты. Андагы бийлик өзүм зордукка салып күчкө таянганын жашырбайлы, көптөгөн карапайым адамдар жабыркашты. Бир офицер каза таап, милициянын чолпондой жылдызы Самат Курманкулов оор жаракат алып, азыркыга чейин дарыланууда. Мына ушундай жоготууларга Соке башында турган чиновниктер күнөөлүү экенин мезгил дагы далилдей баштады. Азырынча Кой Таш соту качан уланаары белгисиз. Эске салсак, дал ушул коогалаңды кан төгүүгө жеткизбей кырдаалды колго алган андагы ИИМдин орун басары Курсан Асановдун эмгегин өзгөчө бааласак жарашат. Атамбаевди сүйлөшүү жолу менен үйүнөн алып чыгып, дипломаттык көрөгөчтүк кадам жасаган. Тескерисинче генералды кийин каралоого алышып, бирок убакыттын өтүшүнө карай баары сынды. Натыйжада Курсан Асановдун эл астында жүзү жарык. Ал Кой Таш окуясы боюнча айыпташкан Равшан Жээнбеков, Кундуз Жолдубаева, Асел Кодуранова сыяктуу бир катар саясатчыларга, активисттерге актоо сөзүн айтып, эч кандай күнөөлөрү жок экенин баса белгилейби? Ооба, ошентет экен. Биздин угушубузга караганда каарманыбыз чындыкты айтса, Атамбаевдин тарапташтарынын акталуусуна жол чабылат. Акыркы акыйкат жеңет. Соке чилдей тараган командасы менен соттолот акыртуу деп жазган Аргумент Кей сайты.
Кыргызстандын банктары жарым жылда 12 миллиард сом киреше алышты. Кыргызстандагы банктар ушул жылдын алгачкы 6 ай аралыгында 12 миллиард 33,6 миллион сом таза киреше табышты. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Анда белгиленгендей, өткөн жылдын баштапкы 6 айында бул көрсөткүч 8 миллиард 644 миллион сомду түзгөн. Май айынын аягына карата өлкөдө коммерциялык 23 банк ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканы белгилүү болгон. Ал эми филиалдарынын саны 300дөн ашат. Буга чейин банктар биримдиги өткөн жылы таза кирешенин көлөмү рекордтук көрсөткүчкө 23,7 миллиард сомго 2021 жылдагыдан 5 эсе көп жеткенин билдиришкен. Улуттук банкта 2022 жылдагы киреше бир аз башка суммада 23,1 миллиард деп көрсөтүлгөн. Бул эсептөө системасынын түрдүүлүгүнөн улам болушу мүмкүн. Белгилей кетсек, 2022 жылы банктардын таза кирешеси март айынан баштап өскөн, айына 1 миллиард сомдон көп. Салыштырып карай турган болсок, өлкөдөгү банктар 2023 жылдын январь-февраль айларында өткөн жылдын ушул 2 айына караганда 5 эсе көп киреше табышкан. Дем алыш күндөрү Бишкек Чолпон Ата унаа жолунда көзөмөл күчөтүлөт. Дем алыш күндөрү Бишкек Чолпон Ата унаа жолуна көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу ИИМдин жол кыймылын коопсуздугу башкармалыгынан билдиришти. Акыркы күндөрү Ысык Көл облусунан Бишкек шаарына келе жаткан айдоочулардын катышуусунда жол унаа кырсыктары көп катталууда. Ага айдоочулар жол эрежелерин толук сактабай, катуу ылдамдыкта айдап, каршы тилкелерге чыгып, ашып өтүү маневр жасоо эрежелерин толук сактабай, жол унаа кырсыктарынын 90%-на айдоочулар өздөрү себеп болууда дешкен. Ошондуктан эртеңки дем алыш күндөрү жол тескөөчүлөрү Бишкек Чолпон Ата багыты боюнча катталып жаткан айдоочулардын коопсуздугун күчөтүп, кошумча посторду коюу менен жол унаа кырсыктарынын алдын алуу боюнча күчөтүлгөн тартипке кызмат өтөшөт. Кечкисин жол тыгындарынын алдын алып, көчөлөрдүн кесилиштеринде жол кыймылын жөнгө салышат. Айрыкча ылдамдыкты ашырып айдагандарга, каршы тилкеге чыккандарга жана мас абалында транспорт каражаттарын айдаган айдоочуларга катуу чаралар көрүлөт деп айтылат маалыматта.